Assalamu alaikum, hurmatli Nasihat radiosunun oğucular jana tele көрүүчүлөр. Кайрадан назарыңыздарда мен Шарапов Бактияржан. Андыктан биз бүгүнкү күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 4 нерсе туурасында айткандыгына сүйлөп аттык эле. Экинчи, үчүнчү нерсеси акыр кыяматта Аллах субхана таала берген байлыгы туурасында сурайт. Байлыкты каяктан таптың биринчиден, экинчи каякка жумшадың. Мына ошондуктан урматтуу колунда бар. Дегеле бизде ата бабабызда жакшы сөз бар. Кедейди көчкөндө көр дегенчи. Мен кедеймин деген көчүлсөң, азыр бир камаз толо жүгү чыгат. Мына ушундай адамдар сиз каяктан таап атасыз, каякка жумшап атасыз, азыртан ойлонуңуз. Чынында эле Аллах Таала өкүм берген жерлерге жумшаган болсоңуз, кыямат күнү өкүнбөйсүз, балким сыймыктанасыз, бейишке эң биринчи кирүүчүлөрдүн катарына кошуласыз. Төртүнчүдөн Аллах субхана таала алган илимиңди сурайт. Алган илимиңе кандай амал кылдың дейт. Мына ошондуктан биз бир аз илим алсак дагы, мына ошого амал кылып, сиздерге муктаж адамдарга жооп берели деп атайын ушул жерге уюштуруп келип атабыз. Андыктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, сиздерди эгерде кызыктырган сурооңуздар болсо, мына ошол бизге кайрылсаңыздар, биз ошолорго билгенибизче жооп беребиз. Устаз, менин 3 балам бар, жолдошум Россияда эмгектенет, 1 айдан бери чалбайт, чалсак албайт, балдарымды сурабайт, эмне ичип жеп жатасыңар дебейт, кийим кечесин да сурабайт. Мен жаздым, жашабасаң закысты 40 дедим, эч нерсе болбойбу. Мындан 6 жылда башкага үйлөнүп кайра келген эле. Эми эмне кылам? Анын күйөөңүздүн ата-энесине айтыңыз, жакын туугандарына айтыңыз. Алардан дагы эч кандай натыйжа болбой турган болсо, албетте анда закысты кырктырып туруп, сен өзүңчө бол, мен өзүмчө бол десеңиз, сизге эч кандай күнөө болбойт. Чынында эле ал карабай турган болсо, ал бакпай турган болсо, анда жообуңузду берсин. Сиз дагы башка бактыңызды сынап, башкага турмушка чыксаңыз, шарият эч кандай каршы эмес боло берет. Дараты жок, азан айтса болобу, карахият, макруh болот. Ошондуктан азан айтуу деген элди намазга чакыруу. Өзүң намазга чакырып алып тургандан чыгып кетишликти муну аалымдарыбыз жек көргөн. Ошондуктан айтса боло берет, өтө берет, күнөөкөр болбойт, бирок макруh болот. Дарат алып туруп айткан жакшыраак. Ассаламу алейкум, сигарет чегип намаз окугандарга эмне дейт элеңиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзүн айтамын. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким чеснок, сарымсак деп коебуз, сарымсак жана пияз жеген болсо, биздин мечитке келбесин деген. Эми урматтаган, ал адал нерсе шариатта. Ошону жеген болсо, жеп алып мечитке келбесин. Эмнеге? Ал жыттанып, адамдарды кыжалат кылат, ал жерде периштелерди кыжалат кылат. Эми урматтаган, сигарет чегип алып, сасып алып, ал жерде кантип турасыз, мен ушуга таң каламын. Ошондуктан мечитке барып атасыз, ал жерде сафта турасыз. Ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла дегенде жаныңыздагы дуф этип берет. Ал мурдуну тырыштырган бойдон ал сасыңызга кыжалат болуп калат. Ошондон аны чекпеңиз. Аны таштоонун аракетин кылыңыз. Ассаламу алейкум ажеке, менин атам каптуу ичип жатат. Ушул учурда сиз ичкен кишилерге жардам берип койдурдум дейс эле, менин атама жардам бере аласызбы? Жок, мен антип айткан эмесмин. Балким башка бирөөлөргө баягы жол көрсөткөн болушум мүмкүн. Ошондуктан ичкен адамдарга врачтарга апарыңыз, болбосо даватка алып чыгыңыз, анан чөйрөсүн өзгөртүңүз, ичкен адамдардан алысыраак кармаңыз. Ассаламу алейкум, балага Рамазан деп ат койсо болобу? Болот. Ооба, бизде көбүнчө орозо Рамазан айында төрөлгөндөргө Рамазан деп коет. Койсо боло берет, эч кандай шариатка каршы эмес. Жакшы ат десек дагы болот. Эгер суроо болсо бересиз, кийинки суроолорго. Болбосо, урматтуу туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан жанагы сөзү чынында эле байлыкты каяктан таптыңыз, каякка жумшап атасыз. Муну кыямат күнү ар бириден сураласыз, ар бирине жооп бересиз. Ошондуктан берген байлыктарыны сиз Аллахтын жолуга, мечитке, медресеге, болбосо жетимге, жесирге, жолго дегеле Кыргызстанды өнүктүрүүгө иштетүүнүн аракетин кылыңыз. Ассаламу алейкум устаз, намазды баштай албай жүрөм, дуа кылып коюңузчу. Амин. Аллах субхана таала иманыңызга күч кубат берсин. Аллах субхана таала өзүдөн коркууну жүрөгүңүзгө салган болсун. Албетте Аллахтан корко турган болсоңуз, аны башташ өтө жеңил. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: Алладан корккон адамдарга намаз өтө жеңил. Коркпогондорго ушунчалык оор, өтө кыйын. Намаз оку дегенден көрө 2 камаз жүк
түшүрүп келди, түшүрүп кой десе рас болбодубу деп сүйүнө турматтууган. Мына ошондон Алладан коркууну көбүрөөк талап кылыңыз. Аллах Таала өзү инсап берсин. Ассаламу алейкум устаз, сизден Алла разы болсун. Амин. Мен жана кыздарым намаз окуйбуз. Алхамдулилла, балам 3-класста окуйт, бирок намаз окуй элек. Дуа кылып коюңузчу. Амин. Аллах субхана таала балаңыздын дагы иманына күч кубат берип туруп, ал дагы кызыгуу салып, аны дагы келечектеги алим, кары, салих, дүйнө жүзүнө ислам динин жеткире турган инсандардын катарына кошсун. Ассаламу алейкум, жуманы мубарак болсун десе болобу? Өтө сонун боло турматтууган. Жанагы бул дахшат, азап болады дегендерге карабаңыз. Толугу менен бул мына биз үчүн майрам кабарларда келген. Ал жумату хаджул масакин. Жума кедейлердин бул неси ажысы деген урматталган. Ушундай мубарак болсун деп жума күнү урматтап, жума күнү чынында эле биз үчүн майрам. Мына ушуну негизден жума майрамдай тосуп, бул күнү ишти дагы токтотуп, жумага барып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жума күнүндө бир вакыт бар, ким ошол вакытта Аллах Тааладан дуа кылып эмнени сураган болсо, ал сөзсүз кабыл болот деген. Ошол вакытты издеп көбүрөөк дуа кылып, көбүрөөк ибадат кылып өткөрө турган болсоңуз, өтө сонун майрам. Ассаламу алейкум устаз, чоң күнөөлөр кечирилеби, кантип кечирим сураса болот? Биринчиден ошолго өкүнөсүз, чоң күнөө кылганыңызга. Экинчиден тооба кылып, я Алла, мени кечирген, мен экинчи кайрадан бул күнөөнү кылбаймын дейсиз. Анан ошол кылбастан аракет кыла турган болсоңуз, сөзсүз кечирилет. Бизде урматтуу тууган, ширк кечирилбейт деп коет, ширк. Аны дагы тооба кылбастан өссө анан кечирилбейт да. Ширкти дагычы, эгер тооба кылып Аллах Таалага шерик кошпостон аны дагы кечирим сурайт болсо, Аллах ушунчалык мээримдүү зат, аны дагы кечирет, тообасын сөзсүз кабыл кылат. Тообанын кабыл болушу үчүн эң шарты өкүнүшүңүз керек, андан кийин ал күнөөнү ташташыңыз керек, экинчи ал жака карап баспашыңыз керек. Мына ошондо сөзсүз кечирилет. Ассаламу алейкум, Алла разы болсун. Зайтун жана чорный тимен жөнүндө айтып бериңизчи. Каталар болсо кечирип койгула. Зайтун майы боюнча ваттин ва зайтун бул Кур'ан-ы Керимде келген, бул шифа урматталган. Чорный тимен боюнча кара зире деп коет кыргыз. Пайгамбарыбыз айткан, бул өлүм менен каарылыктын башкасына бардыгына шифа деген. Чорный тимен кара зирени иче бере турган болсоңуз, албетте бул өлүм менен каарылык. Бары картаясыз, жашыңыз өткөн сайын ажалыңыз жеткен болсо өлөсүз. Калган оорулардын бардыгына бул шифа болот. Андыктан урматтуу туугандар, биз ошолорду дарыланып, адал дарыларды колдоно турган болсок, бизге пайда болот. Пайгамбарыбыз айткан, ооруга дарылангыла, ооруга Аллах Таала бардыгына шифа койгон деген. Ассаламу алейкум устаз, тамакты таянып ичсе не болот? Адепсиз болот. Адепсиз болот урматтууган. Андан кийин Аллах субхана таала ден соолук бергенден кийин таянбай түз отуруп жегенсеңиз, ден соолугуңузга дагы пайда болот. Таянсаңыз бул нашкөрчүлүк болуп эсептелет. Же болбосо текеберлердин адеби болгондуктан, мына ошондуктан муну адепсиз деп коет. Таянбай отуруп ичкениңиз жакшы. Саламатсызбы? Мен жолдошумдун капталына туруп намаз окусам болобу? Ооба, капталына туруп намаз окусаңыз болот. Капталына болгондо жок, аркага туруп алсаңыз жакшы болот. Бир катар аркада турсаңыз, эгер шарт жок болуп турса, ооба, оң жагында, сол жагында аркарак. Сиздин сажда койгонуңузда жолдошуңуздун кадамыга жетпей тургандай болуп турсаңыз жакшы болот. Күйөөңүзгө уюп намаз окусаңыз, мына ошондо сүйүү жатат, мына ошондо махаббат жатат, мына ошондо урматталган биримдик ынтымак жатат. Көпчүлүгү муну ойлобойт да, мындай өтө жеңил деп санайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ла тахкиранна шай'ан фил ма'руф, жакшылыкта эч бир нерсени төмөн санабагыла деген. Ушундай элементарный деп коебуз да, жөнөкөй өтө кылдат маселеге көңүл бурбайбыз дагы, бир канча жүрөктөр сууп калат, бир канча бирибизден алыстап калабыз, аны туйбай калабыз. Ошондуктан аял киши күйөөсүнө не кылып уюп намаз окусун, күйөөңүз дуа кылсын, сыртынан сиз амин деп туруңуз, анан сиз дуа кылыңыз, күйөөңүз амин деп турсун, дуалардын кабыл болушуна өтө чоң өбөлгө. Куптан намазын окуп бүткөндөн кийин сөзсүз витр намазын окуш керекпи? Витр намазында кунут дуасын окуш керекпи? Эгер кунут дуасын билбесең же жаттай албасаң, башка дуа окуса болобу? Же сөзсүз жаттап кошуп окуш керекпи? Куптандан кийин албетте сөзсүз
Витр важип деген важип аны же болбосо уйкудан туруп үйрөнгөн адам үчүн түндүн 3төн 1 бөлүгүндө окуса көбүрөөк сооптуу болот. Же уктап калам, мен бир уктаган менен ушу мен таң атканда ойгоном, анда дагы бирөө ойгосо десеңиз, анда куптандан кийин сөзсүз аны окуп аласыз. Албетте дуа кунутту кошушлук бул важип болуп эсептелинет. Важип, аны жаттаңыз, аны жаттай албасаңыз, дуа кунут деген узун дуа деген сөз, башка узунураак дуаны жаттап алып анан кошуңуз. Аны жаттай аласыз. Ооба, бир аз сөздөрү татаалыраак урматтууган, ошондон 1 күн болбосо 2 күн, 2 күн болсо 3 күн убакыт бөлсөңүз, 3 күндө ошо бир дуа кунутту жаттай албасаңыз, анда кандай болот? Ошондуктан аны жаттап, аны кошуп окушлугуңуз важип. Ошентип окуңуз. Ассаламу алейкум устаз, апам намаз окуйт, бирок акыркы күндөрү буту какшап ооруп жүрөт, кыйналып суу тийгенде, ошондо даратты кандай кылса болот? Ден соолукка байланыштуу, ал бутуна маазы кийип алсын. Маазы жакшы калың териден жасаган маазыны алып бериңиз. Эрте менен бир эле эмне кылсын, жуусундагын жылуу суу менен жууп туруп, аны кийип алсын, болду. Bir gün bir түнгө үйдө жүргөндө, bir gün bir түнгө жарайт, bir суткага жарайт деген сөз. Дара сынгандан баштап. Мына ошол эң жеңил жолу мына ошол. Ассаламу алейкум, дарат алып атканда мурдум канай берет, мурунга суу албай койсо болобу? Болот. Муну үзүр болуп эсептелет. Мурунга суу алышлык бул сүннөт. Бир сүннөтүңүз калып туруп калган фарыздарын аткара турган болсоңуз, өтө сонун болот. Канай бере турган болсо бул үзүр, мурдуңузга суу албайлы, калган даратын ала бериңиз. Балага арыстан деп айтып койсо болобу? Машалла, жаман иттин аты бөөрө басар дейт эле. Эми урматтууган койсоңуз боло берет. Бирок жакшыраак эле ат койгонуңуз жакшы болот. Абдурахман, Сахабалардын атынан, же болбосо батырлардын атынан койсоңуз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум, медресеге тамак жасап берсек болобу? Өтө сонун болот. Өтө сонун болот. Жасаганда да тамактан жасап барыңыз. Анткени ал жерде медреседе балдар сабак окуп атат, Куран жаттап атат. Сиздин тамагыңыз ал болуп кеткенге чейин соо толугу менен сизге тийип турат. Ошол медреседин балдарга берсеңиз, чыныгы сооп мына ошол болот. Негизи алар муктаж эмес. Бирок биз соопко муктажбыз да. Биз алып барып бериңиз, бергенде милдет кылбаңыз. Макулбу? Мен өзүм медреседе 10 жыл директор болуп иштедим. Алдын ала ушундай тамактар келсе алып коюп берип жүрбүз. Эми эл деген эркен 5 колу барабар эмес, ар кандай. 1-2 жол тамак алып бергенден кийин бала сурап калат, мага 3 бала керек эле. Тиги жерди тазалап коюш керек, мага 5 бала керек, кирпич түшүрүш керек депчи. Жок, балдарды иштетүү максатында тамак алып барбаңыз. Сооп үмүт кылып, мага сооп болсун, мага ушулар дуа кылсын деп апарып берсеңиз болот. Болбосо, урматтуу тууган, аларды иштетейин, бир кызыкчылык пайдаланып калайын дейт турган болсоңуз, апарбаганыңыз жакшыраак, алар муктаж эмес. Ассаламу алейкум, багымдат намазына тура албай уктап калса, күндү чыгарып, анан парзын эле окуп койсо болобу? Же сүннөтүндө кошуп окуш керекпи? Сүннөтүнү кошуп окуш керек. Сүннөтүнү кошуп окуйсуз, албетте пешинге чейин окуй турган болсоңуз. Анда да окуй албай калып, пешин дагы өтүп кете турган болсо, анда фарзын эле окуйсуз. Менин суроом, менин жолдошум мага чейин бирөө менен жарандык никеде жашашкан. Ортосунда бир баласы бар. Биз турмуш курганыбызга 3 жылдан ашып калды. Экөөнүн мамилеси дагы деле уланып жүрөт. Жакшы дагы, жаман дагы айтып көрдүм. Эмне кылсам болот? Себеби алар байланышканда кызым сөзсүз ооруп калат. Кызыңыздын сөзсүз ооруганыга аларга тийиштүү эмес. Негизден алар чынында эле жарандык никеде болотон болсо, аларга айтыңыз, жакшы айтып эле, экөөң кадимкидей эле никеңди жаңылайсыңбы? Никең бар болотон болсо өтө жакшы, никең жок болсо молдого жаңылатып алып туруп, экөөң кадимкидей эле жаша. Мени дагы кыйнаба, аны дагы кыйнаба деп эле уруксат бере турган болсоңуз, сиз өтө сыйлуу болосуз, сиз өтө урматтуу болосуз, сиз чынында эле бардык нерсени жеңип чыккан болосуз. Ооба, эр бермек, жан бермек деген сөзүбүз бар урматтууган, бирок ачууччундукка баары чыдаганга туура келет. Бул убагында көрүп калган болсо, андан үмүттү үзүп кетишлиги, аны таштап кетишлиги бул дагы оңой олтоң иш эмес. Не дейт? Күйөө үй бүлөнү толук камсыз кылбаса, тапканын өзүнүн кызыкчылыгына жумшаса, аял киши үй бүлөнү камсыз кылууга милдеттүүбү? Себеби эркек адам аялын жардамын милдет катары кабыл алат экен, өзүнүн жоопкерчилигин сезбей эле калат экен. Мындай учурда күйөөгө кандай мамиле кылыш керек, эгер эркек аялын аябаса? Эгер аябай турган болсо, чынында эле аял киши үй бүлөсүнө негизиден
камсыз кылышлык милдеттүү эмес, эркек милдеттүү. Муну ошондуктан биз убагында айтканбыз, никеленишлик сүннөт болот, никеленишлик важип болот, никеленишлик арам болот. Үй бүлөсүнү бакпаса, үй бүлөсүнү уруп тепкилесе, үй бүлөсүнү карабай турган болсо, ал адамды биз үйлөнсүн деп айтпайбыз. Алчы орозо тутуп жүрүү менен өтсүн дейбиз. Чынында эле урматтуу тууган, мындай учурда аялдын милдети эмес. Эми эгер колуңузда бар боло турган болсо, же болбосо өзүңүздүн үйдө ишиңиз бар боло турган болсо, адамгерчиликти кылып туруп, жаман болсо дагы менин балдарымдын атасы, жаман болсо да ушул күйөөм, ошондо адам кылып алайынчы деп үйдөгү жумуш менен балдарыңызды камсыз кылып тура турган болсоңуз, албетте соопко гана каласыз, күнөөкөр болбойсуз. Саламатсызбы? Келменин пайдасын айтып берсеңиз. Келменин пайдасын айтып берсеңиз. Келменин дегенде ла илаха иллаллах келмеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, я Аллах, бул келменин пайдасы. Бизге эң биринчи фарыз мына ошол келме. Биринчи бизге фарыз ошол. Ла илаха иллаллах, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айтасыз, анан ыймандуу болосуз, анан сизге намаз фарыз болот, орозо, калган амалдар фарыз болот. Бул келмени айтмайынча урматтуулган, ал ыймандуу болуп эсептелинбейт. Эми bunun пайдасына караңыз. Муса алейхиссалам Аллах Таалага кайрылды. Аллахым, мага өзгөчө эч кимге бербеген нерсени мага бергин дегенде пайгамбарыбыз айткан, Аллах Таала айткан, ла илаха иллаллах деп айткын деген. Муса алейхиссалам айтты, я Аллахым, муну бардык адамдар айтып атат. Мага эч ким айтпаган өзгөчө нерсени бер дегенде Аллах Таала кайрадан айткан. Ошондо Аллах Таала айткан, Муса, эгерде сен 7 кабат асман, 7 кабат жерди таразанын бир тарабына коюп, ла илаха иллаллах келмесин бир тарабына кое турган болсоң, мына ошол келме оорлук кылат деген урматтууган. Мына ошондой сонун сөздү Аллах Таала бизге берген. Ушул келмени канча көп айта турган болсоңуз, ыйманыңыз ошончолук жаңыланат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткан, жаддиду иманакум, иманыңарды жаңылап тургула. Сахабалар сурады, кайфан нуджаддиду иманана, биз имандарыбызды кантип жаңылайбыз дегенде пайгамбарыбыз айткан, акфиру ла илаха иллаллах, ушул ла илаха иллаллах келмесин көп айткыла деген. Ушуну айтсаңыз, иманыңыз дагы жаңыланып, күч кубатта болуп туруп, амал кылганга көбүрөөк өбөлгө болот. Мунун пайдасын айта бере турган болсок, чынында эле буга күнүбүз, убакытыбыз жетпей калат. Ушул келмени ар бир айткан сөзүңүз пайда болуп эсептелет. Ассаламу алейкум устаз, бизге дуа кылып коюңузчу, балалуу боло албай жатабыз, боюнда болбогон аял 7 күн орозо кармайт экен, ошол туурабы? Албетте туура, 7 күн кармайсызбы, канча күн чектелген эмес, канча күн кармасаңыз да кармап туруп, өзүңүз көбүрөөк дуа кылыңыз. Албетте чынында эле Алла кимге кааласа уул берет, кимге кааласа кыз берет. Эгер бербей койсо колуңдан эмне келет деген дал мына ошол болуп эсептелет. Муну бере турган Аллах. Ошондуктан чынында эле сабыр кылып дуа кылыңыз. Биз дагы дуа кылабыз. Аллах Таала акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен кыла турган, өзүнүн ыраазына жете турган, Куранды толугу менен жаттаган алим, кары, салих уул перзенттерди берсин. Ассаламу алейкум устаз, атым Рустамбек, мусулманчабы же өзгөртүшүм керекпи? Рустам Шах деген бул баатырдын аты, мусулманча эмес, өзгөртпөй койсоңуз эле шариятта эч кандай каршылыгы жок. Ассаламу алейкум, менин бутум суукта какшайт, ооройт, иште топурак алып койгом, таямым алып окуйм, жайында бутуну жууп оку дешет, намазың өтпөйт дешет, жайында деле таямым алып окусам болобу? Бутуңуз какшаган болсо, чынында эле суу тийсе какшайт, аны дарыланыңыз. Сиз хижама деп коет, кан алдырып дагы көрүңүз. Ошондой болсо да жок дегенде урматтууган, күнүгө бир жолу жууп коюңуз. Чынында таямамга болгондо өзүңүздүн деле көнүңүз баягы тойбосо керек. Анан үйрөнүп алып жеңил болгондон экен адат катарында болуп калат. Ошондуктан бир эртең менен жылуу сууга жууңуз дагы маазы кийип, бутуңузду жылуу кармап, калган учурда ошонун үстүнө мастатып, калган дааратыны алсаңыз жакшыраак болот. Сизге чын ден соолук, карындашым 5-класс жолук салындырбай жатат, мектепте кандай кылсак болот, окугусу келсе жолугун чечсин деп жатат. Кант шаарында жубайым экөөбүзгө дуа кылып коюңуз, балалуу болуп алалы, Алла ыраазы болсун. Амин. Алла Таала сиздерден дагы ыраазы болсун. Башка мектепке киргизиңиз. Же болсо ошол мектептеринин мугалимдерине көбүрөөк зыярат кылып, кечинде үйүнө барыңыз, жекече тамак бышырып алыңыз, же китептерди алып алыңыз, барып үйүнө барып көбүрөөк кызмат кылыңыз, жакшы мамиле кылыңыз. Алар түшүнбөй жатат. Байкуш, өтө байкуш түшүнбөй жатат. Эгер түшүнө турган болсо, мектепте мугалимдер өздөрү жолукчан болмок. Мен мына Токмок жакта бир мектепке бардым, өтө сонун, машалла, мугалимдери бардыгы намаз окуйт, жолук салынат. Окуучулары баягы бизде эски
90-жылдар кийген формабыз бар го, ошону кийип жүрөт. Ушунчалык таң калыштуу, суктанарлык. Мектепте бир дагы интернет жок, телефон колдон турбайт. Өтө сонун экен, урматтуу. Бул качан мугалимдер динди түшүнө турган болсо, өздөрү имандуу болсо. Эми имансыз болгондон кийин күнүгө барып мугалимдин үйүнө барып кызмат кылыңыз, мугалимдин үйүнө барып дават кылыңыз, ошого акыйкатты түшүндүрүңүз. Сырттан эле урушуп кетип кала турган болсоңуз, жок, ал кайра өчөшөт. Адам баласы мына ушундай. Бул эшек эмес, уруп минип алсаң кете бере турганчы. Бул өчөшө турган адам. Ошондуктан биз ислам диндегилер туура түшүнүү менен, андан кийин аларга дагы, мектептеги мугалимдерге дагы айтат элек, сиз ал жерде да түбөлүккө калбайсыз. Бир жакшы салымыңызды кошуп кетиңиз. Сизди биз өмүр бою айтып жүрөлү, мени окуткан деп. Мен чынында эле азыр мектепти бүткөнүмө 21 жыл болду. Мени окуткан мугалимдерди ушунчалык жакшы көрөмүн. Колумдан келишинче алар менен байланышып турамын. Толук азырга чейин алар менен сыймыктанат. Мен мугалимдер менен сыймыктанам. Алар мени жакшы окутуп, жакшы тарбия беришти. Анан мен ушул деңгээлге жеттим. Чынында эле мен окуп жүргөн учурда жума күнү болуп кала турган болсо, мектептен мугалимден өзүм эле сурайт элем. Агай, же болбосо межекей, сабагыңды эртеңки тапшырманы мага берип коюңуз. Бүгүн жума экен, мен жумага барып, анан кечигип келип калам. Же болбосо бүгүн башка ишим чыгып калды, эртең мен тарбия не кылып, ал тапшырманы аткарып келейин деп айтат элем. Мугалимдер дагы туура түшүнөт, тапшырманы берип коет. Качты деген нерсе жок, сабактан калды деген нерсе жок. Бири-бирине түшүнүп иш кыла турган болсо, бардыгына жеңил болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эркек балдар канча жаштан үйлөнүшү керек? Алла разы болсун. Бизде урматтуулган 18 жаштан кийин үйлөнсө боло берет. Албетте эркек бала эгерде медреседе окуп же бир окуу жайда окуп аткан болсо, окуп жаткан балага тийишпей туруңуз, окуусуну бүтүп алсын, канча жаш болсо дагы. Окууну бүтүп, толук бир үй бүлөнү алып кете турган, ошол баланы бирөөнүн кызыны багып ала турган деңгээлге жетсин, анан үйлөндүрсөңүз болот. Ооба, эми азыр бир бизде закондо мына ушундай 18 жаштан жогорусу канча жашта болсо үйлөнсө боло берет. Чынында эле үйдө болгон болсо, бош болгон болсо, аны эртерээк үйлөп койгон жакшыраак. Ал көчөгө ар кимдин кызына бара бербестен, ар кимдин кызына көз арта бербестен, үйдө ошону менен кармалып, ошону менен бирге болуп, ошону менен тирилигини, жашоосун улантат. Ассаламу алейкум, мен намаз окуганда, даарат алганда ооруп калып жатам. Кандай кылсам болот? Жылуу сууга алыңыз, алганда дагы жылуу жерде алыңыз, бат-баттан алыңыз. Анан алып бүтүнүнө да тез арчыныңыз. Макулбу? Көпчүлүгү бизде дагы окуучулар ушундай жууну алып бетин арчыбай суукта жүрө берет. Ал гайморит болот, ал суук өтө турматтаган. Ошондон өзүңүзгө өзүңүз күйүңүз, жылуу жерде алыңыз, үйдүн ичинде алыңыз, тазыктап кирип алып туруп алсаңыз боло берет турматтуу тууган. Жылуу сууга алыңыз. Ассаламу алейкум устаз, аял кишинин акылы кыска деп айтылат го. Не себептен? Себеби матуга муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бизде шариатта бир аял күбөлүккө жарабайт. Эки аял жарайт. Мына ошондуктан акылы кыска, дини дагы кыска деп коет. Анткени этек кире келген учурда, ошондой эле бала төрөгөндөн кийин нифасканы деп коет. Ошол учурда намаз окубайт, намазы дагы кыска деп мына ошону пайгамбарыбыз айткан. Буга чычалай турган нерсе эмес, урматтуу тууган. Бул биздин акылыбыз кыска болуп сенедики да өсүп кеттиби деп кайрадан өчөшө турган эмес. Пайгамбарыбыз айтты, болду. Бир аял күбөлүккө жарабайт, эки аял болуш керек, урматтуу тууган. Күбөлүккө никеге жараганда эки эркек болуш керек, же болбосо бир эркек, эки аял болуш керек. Мына ошон үчүн. Салам алейкум. Жакшысызбы? Дамылла суроо. Нике кыйып атканда молда кыздан сурайт турбайбы? Мурда күйөөгө тийдиң беле деп. Ошол туурабы? Албетте туура да, алчы. Азыр эле берип атпайбы? Мурдагы күйөөмдөн мен жооп алган эмесмин депчи. Ошондон молда биринчи турмушуңду сурайт. Ооба, биринчи болот, амса анда жакшы. Жок, мурда турмуш көргөнмүн десе, андан жообуңду алдыңбы? Аны менен кантип ажыраштың? Аны тактап туруп, анан нике кыйыла турган болсо, нике кыйыш керек. Мына ушул молда өтө илимдүү молда экен, ким сураган болсо дагы. Мына ошентип суралып, тактап, андан кийин нике кыйылат. Келсе да, Аллаху акбар, бактылуу болбосуңбу, болбосуңбу, мага да баары бир деп эле акчасын алып ала турган, бул оюн нерсе эмес. Ассаламу алейкум, биздин балабыз эпилепсия менен ооруйт, барганда өзү арчый албай, жашы 15те, жолдошум жумушта жүргөндө мен арчып тазалаймын, күнөө болбойбу? Алдыңар жок, күнөө болбойт. Албетте ал үзүрлүү, аныга сиз кызмат көрсөтүңүз керек, болбосо атасы, болбосо баары бир адам кызматта болуш керек, эч кандай күнөө болбойт. Аллах субхана таала оорусуна шифа берсин, Аллах таала жеңилдик берсин, урматтуу тууган.
Assalamu alaikum. Usul бар, бирок дарат жок. Эрте менен кечинде Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, өзүбүзгө, балдарыбызга үйлөп дем салып жүрсөк болобу? Ооба, жатка билесиз. Жатка билген болсоңуз, даратыңыз жок, дем салып өзүңүзгө дагы, балдарыңызга дагы окусаңыз болот. Жатка болбосо Куранды дарасыз кармаганга болбойт. Дарат алып кармайсыз. Жаттап алган болсоңуз, ошентип дем сала бериңиз. Ассаламу алейкум. Госбанкта иштейм. Кредит бөлүмдө түшкөн пайда мамлекетке түшөт. Иштесе болобу? Жок, урматтуу тууган, ишиңизди өзгөртүңүз. Кредит бербеңиз, урматтуу тууган. Башка жака түшсө дагы сиз кредит берип туруп, чынын айтканда ачуучундук бергенге чейин чай, кофе деп турасыздар. Берип алгандан кийин онун аягга чында эле эмне кылышты өзүңүздөр билесиздер. Ошондон ишти өзгөрткөнүңүз жакшыраак болот деп мен ойлойм. Ассаламу алейкум устаз. Биринчи балам 10 айлык учурда дагы 3 айлык кош бойлуумун. Учурда баламды эмизем, ичимдеги баланын акысына кирип кетпейби? Же эмизе берсем болобу? Ооба, Аллах субхана таала өмүрүнө береке берсин, өзүңүзгө ден соолук Аллах таала күч кубат берсин. Караңчы, биринин артынан бири суктана турган нерсе, сыймыктана турган нерсе. Пайгамбарыбыз айткан, силер көбөйгүлө, мен кыямат күнү үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам деген. Азыр эмизе бересиз аны, сүт ийгенден кийин бала өзү эле эмбей коет, же ичип өтө баштаганда ошондо эмизбей коесуз. Анын акысына кирбейт, ал өзүнүн акысыны ичип аткан учуру. Ассаламу алейкум. Виделение даратты бузабы? Албетте, кээ бир алымдарыбыз бузат дейт. Чубак ажы устазыбыздын сөзүнөн мен угуп калдым да, бузбайт дегенини. Ошол маселени дагы бир карап ала турган болсоңуз, дагы тактап аласыз. Усулу жок, баланы эмизгенге болобу? Усулу жок, ооба. Эгиңизге болот, бирок ошол көкүрөгүңүздү чайкап алыңыз, колуңузду жууп, көкүрөгүңүздү чайкап алып туруп, анан оозуга салсаңыз жакшыраак. Усулу жок болсо дагы бир дарат алып келип алган болсоңуз, эгер шарт болсо дагы жакшы болот. Көз тийүүгө кандай карайсыз? Көз тийүү чынбы? Албетте, пайгамбарыбыз айткан, ал айну хаккун, көз тийишиге акыйкат деген. Бул хадис, урматтуу тууган, бул чын. Көз тийиши акыйкат. Ошондон Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүнү эрте менен кечинде өзүңүзгө дем салып жүрүңүз. Кээ бир айтып атат, сага сени ким карайт эле? Жок, урматтуу тууган, ар бир адамды Алла таала красавчик же болбосо красавица кылып, ушунчалык сулуу кылып жараткан. Ар бир адам өзүгө сулуу. Аны дагы соктона турган, өзүнүн аппетитти тата турган адамы бар. Ошондон бардыгыбыз өзүбүздү карасак жакшыраак болот. Мына ошентип, урматтуу тууган, вакыт деген вакыт экен. Караңызчы, вакыт 1,5 саат вакытыбыз сиздер менен өтүп кетти. Эми, урматтуу туугандар, Аллах субхана таала айтылган сөздөргө амал кылышка бардыгыбызга толук мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык берсин. Чоңдорубуздун иманына күч кубат берип, Аллах субхана таала ар бирибизди дин менен жашашка насип кылган болсун. Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. Урматтуу туугандар, кайрадан кийинки 3-күн саат 7-де көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Албетте, биздин Насихат радиосудан, ошондой эле Марва ТВдан, деги эле биздин YouTube каналыбыздагы Нарк медиадан көрүп турсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.